Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, 7-каналда Ринг Шоу программасынын кезектеги чыгарылышы. Демек биз менен бирге болуңуздар, кызматыңызда Бектур Жумабаев. Өзүңүздөргө белгилүү, бул программанын алкагында белгилүү инсандар ортосунда мыкты таймашты ар дайым өткөрүп. Демек бүгүн дагы өзгөчө таймаш өткөрмөкчүбүз. Мен акырындап атаандаштарды чакырайын. Менин оң тарабымда Кызыл Бурчтан эстрада ырчысы, биз сыйлап урматтаган эжекебиз Кыздархан Келдибекова. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Эжекебизге атаандаш болуучу инсан. Өзгөчө мукамдуу урларды, өзгөчө хитерлардын аткаруучусу биздин Жанышбаев. Эстрада ырчысы биздин эжекебиз Акмарал Жоробаева. Hoş geldiniz. Мынакей биздин атаандаштар өзгөчө мана менен келип олтурат. Биз менен бирге болуңуздар. Баштадык анда. Урматтуу атаандаштар, алгач бири-бириңиздерге психикалык жактан атака жасашыңыздар керек болот. Кыздархан эжеке, сизден баштайбыз. Деңиз. Акмарал. Ринг Шоу программасынын кезектеги чыгарылышы, биздин атаандаштар даяр. Демек, акырындап баштайбыз. Урматтуу атаандаштар, мен азыр сиздерге 10 суроо берем. Ошол суроолорго бат-баттан жооп беришиңиздер керек болот. Кыздархан эжеке, сизден баштайбыз. Акмарал эжеден баштабайлы чоңдон. Болот. Эжеке, сизден баштайбыз анда. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Жоробаева Акмарал Сүйүнбаевна. Туулган жериңиз? Кара Суу району, Акташ айылы. Сиз жактырган тамак? Аш. Сизге жаккан адамдардагы сапат? Жөнөкөлүк. Экинчи ирет жашоого мүмкүнчүлүк берилсе, анда эмнеден баштамак элеңиз? Эми байкы эле ушу чыгармачылыктан баштайт элем. Ооба. Эң биринчи сахнага чыккан күнүңүз? Эң биринчи сахнага чыккан күнүм ошол айылдагы өзүбүздүн клубтан эле башталган, окуучулук мезгилде. Ооба. Эң биринчи сизге жаккан автоунаа? Биздин мага жаккан автоунаам ошо өзүбүздүн биринчи машинабыз, мындан 5-6 жыл мурун. Нубира. Нубира. Сизге жаккан кино тасмалар? Мага байкы кимдин? Анджелина Джолинин кинолору жагат. Бар эле. Жашоодо ураныңыз? Алга. Кыргызстан сиз үчүн? Мен үчүн Кыргызстан, мен үчүн менин мекеним, мен сүйгөн Кыргызстан. Эң соңу азаматсыз кезек Кыздархан эжеке сизде. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Келдибекова Кыздархан Курманбековна. Туулган жериңиз? Туулган жерим Өзгөн районуна караштуу Төрткөл айыл өкмөтү. Сизге жаккан тамак? Мага жаккан тамак, камыр тамактарды жакшы көрөм. Апамдын баягы колго кесип камыр палоо жасап берчү эле, ошол тамагын жакшы көрөм. Акыркы жолу окуган китебиңиз? Акыркы жолу окуган китебим Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч. Көп болду да эми. Сиз кыялданган нерсе? Мен кыялданган нерсе эми көп эле нерсени кыялданам. 5000 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? 5000 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? Мүсара Бешеналиева. Жок. Сүймөнкул Жакмар. Кайненеңиздин толук аты жөнүндө айтып бере аласызбы? Жок. Айтып бере албайсыз. Алипе китебинин авторлору ким? Билбейт экенмин. Тойдогу ставкаңыз канча? Өз негизи кандай десем? Бекерден баштап. Бекерден башталат да, бекерде эле барып кое бересиз. Эң жогорку баа? Эң жогорку баа? Билбейт экенмин. Берген намазда. Эң көп колдонгон сөзүңүз? Кудай буйруса. Кыргызстан сиз үчүн? Мен мекеним, мен үйүм. Азаматсыз. Биздин атаандаштар алгачкы 10 суроого мыкты деңгээлде жооп беришти. Демек, биринчи раунд. Урматтуу биздин атаандаштар, бул раунд ичинде, ар бир раунд ичинде мен сиздерге суроолор берем. Мына ошол суроолорго жооп беришиңиздер керек болот. Эгерде билбесеңиздер, билбейм дейли айтып койсоңуздар болот. Мен сизге суроо бергенде сиз жоопту билсеңиз дагы айтпаңыз. Эгерде айтып койсоңуз, анда упай атаандашыңызга жазылып калышы мүмкүн.
Демек, Акман эже, сизден баштадык. Биринчи суроо. Дүйнө жүзүндөгү эң бийик шаркыратма кайсы? Билбейсиз. Ангел шаркыратмасы экен. Төөнү баарыбыз билебиз. Төө жаныбарынын баласы эмне деп аталат? Төө жаныбарынын баласы Тилим учунда эле турат, таппай атам. Төө жаныбарынын баласы тайлак деп аталат экен. Гүлдүн ширесинен алынган нерсе Бал, асел. Дагы бир аталышы бар. Гүлдүн ширесинен алынган нерсе. Асел. Жакындаштыңыз, бирок туура эмес болуп калды. Нектар деп аталат экен. Нектар. Гүлдүн ширесинен алынган нерсе. Демек, сизге берилген 3 суроого тилекке каршы жооп бере албадыңыз. Кыздар эжеке, сизде кезек. 5 жашар жылкыны эмне деп атайбыз? 5 жашар. Айылда билет болушуңуз керек. 5 жашка чыккан жылкыны 5 жашка чыккан жылкыны өзү негизи биз кандай десем, байлачысыздар айылда, туурабы? жок, жылкы мал салдан алыспыз да. Негедир биз көпчүлүгү баягы айылда уй мал сал карашат го, биз андай караган эмеспиз. Биз баягы дыйканчылык эле кылганбыз да, чындыгында. Анан эми жок, аракет кылайын. Эми 5 тайбы? Тай. Андан кийин дагы жогору болуп аталат. Ошондо 5-инчиси асый деп аталат экен. Жок, аны билбейм. Экинчи суроо. Теннис ойнойт билесиз? Спорт, теннис түрү. Ошол теннис аянтчасы эмне деп аталат? Теннистин аянтчасыбы? Теннис аянтчасы Билбейт экенмин. корт деп аталат. Үчүнчү суроо. Балык кармоочу тор негизги аталышы. Бизче эми тор болуп эсептелет. Неме деп аталат? Кайырмак. Дагы Кайырмак. бул кыл менен биз тор деп Кайырмак эле деп койчу эми. Балыклоочу. балык кармоочу тор трал деп аталат экен. Тилекке каршы биздин атаандаштар биринчи раундда эч кандай укпай албадыңыздар. Демек улатабыз экинчи раунд. Экинчи раунд, ардактуу атаандаштар, мен сиздерге азыр тапшырмаларды берем. Мына ушул тапшырмалар тагыраагы образдар. Мына ушул образдарга кирип, өзүңүздөрдүн актерлук чеберчилигиңизди көрсөтүшүңүздөр керек болот. Кыздар канча? Бул раунд сизден баштайбыз. Айылдагы келинсиз, элестетиңиз. Акмарал эже сиздин кайненеңиздин образын өздөрү. Сиз келин менен кайнененин ортосундагы үй бүлөдөгү маек. Кыскача. Мен 1 мүнөт убакыт берем. Мына ушул убакыт ичинде. Ошондо мен келин да? Сиз келин, эми сиз кайнененин образында. Үйдөгү эле турмуш тиричиликте сөздөрдү колдонсоңуздар болот. Убакыт кетти. Азыр кайненем келет эле да. Үйдү тез жыйнап, нары бир озун жаап отургузуп коюнчу. Унатабыз. Сиз да кошулсаңыз болот. Келдиңиз дейм. Ай, кел. Чай койбойсуң? Апа, чай коем азыр. Очокко кайната коеюн азыр, күтүп туруңуз, а? Отуруп туруң, апа. Кең мына. Чайды дамдап келдим, ичиң мына. Ысык чайдан, кең. Ичиңиз. Аябай эле жоош кайнене болсоң керек. Кайнене эмне берсе ошону ичип коюпчу. Мен келиним эмне берсе ошону ичип. Айлаңыз дагы жок да, апа. Мен бергенди ичесиз да. Эмне кылат элеңиз башка? Улатабыз дагы убакыт бар. Кайнененин Күйгүздү. Очокко чай кайнатып берсем дагы жакпайм. Очокко чай кайнатып берсем дагы жакпайм. Тамакты очокко кылсам дагы жакпайм. Эмне кылышты билбейм. Тажат дейт. Азаматсыз. Аябай эле жоош кайнене экенсиз, чындыгында. Кийинки образ. Элестетиңиз. Сиз мугалимсиз. Анан окуучуңуздун апасы менен жолугуп калдыңыз. Окуучуңуздун апасы Акмарал эже болот. Окуучуңуз тууралуу сүйлөшүп жатып, аны жамандап, анан аягында кечирим сурашыңыз керек болот. Алгач көп жамандайсыз. Мектептеги кылыктарын айтыңыз, андан кийин анан кечирим сурайсыз. Демек, түшүнүктүү баштадык. Кандай жакшысызбы? Менин жанагы Алмаз деген окуучумдун апасы болосуз да сиз. Өтө шок балаңыз, өтө шок. Мен ушу окутуп келатам, мына 3-класска чейин, 3-класска Кудайга шүгүр окуп калды балаңыз. Ушунчалык шок эмес. Элдин эң жоошу. Каргадаган баласын аппагым дейт, билесиң, а?
Коюң, андай Апакай менин балам. андай дегениз, Эч качан балаңыз аябай менин- шок. Балаңыз аябай Эч шок. качан менин балама андай деп сүйлөгөн. Жок. Мен керек болсо. Эми чындыкты айтып койдум да, сиз чындыкты айтканда андай неме кылбаңыз. Эми бирок Баягы кечирим сурайм анда, эгерде балаңызды тим эле аппагым деп атсаңыз, анда кечирип коюң анда. Өзүңүз да аппак бир жашынакай чырайлуу ала экенсиз. ооба. О, айланайын. Мен эч качан балдарым жаман дебейм. Боптур, кечирип коюң анда, кечирип коюң. Кечирип коюң. Сиздики туура. Азаматсыз кийинки образ тойго чакыруу келди. Анан эми үй бүлөдө кээде жетишпес болуп калат, күйөөңүз менен ошол тойго барсакпы же барбай эле койсокпу деп кеңешип жатасыз. Кыздырган эчеге сиздин күйөөңүздүн образын ойноп жатат. Демек, баштадык. Не кылайлы? Кошконго кошумчага тыйын азыраак, акча азыраак. 1,5 сурап турсакпы? Не кылсак экен? Не кылсак экен деп. Теги чекте күн кечкирип кетти, ошо саат 6-7 болду. Не кылайлы? Ой, кыймылдасаңыз, не кылайлы? Билбейм, барып кел да, сен өзүң барып кел да, мен не илештиресиң, барып кел өзүң тойго. Барып жүрөсүң, күнү эле тойдо жүрөсүң. Барып кел сразу эле, ошо мен сүйлөп не кыласың. Жөн бар, акча бар. Мен барбайм, сен өзүңүн таанышың, өзүңүн досуң, өзүң барышың керек. Барып келчем, бар бир жаржар айтып койчу, суранам алтыным. Жаржар айтып ырдап койсоң кутуламын. Кутуласың, кошмой ошо бизденчи. Чынын айтсамчы, өзүң бар. Анда кимди айтсам экен, өзү сен баргың келбесе, анда Венера Назаралиеваны айтат окшойбу, да? Ошо барып келсин анда. Ооба, ошону айтып. Ошондой кылайлы. Азаматсыз ошондой кылабыз. Кийинки образ. Айылдагы ушакчы жеңесиз. Жеңесин. Анан бир күнү эле сизге кошун айылдан кудалашып келатат экен. Эстедиңиз. Анан сиз даярданып баштадыңыз. Үйдө даярданып баштасаңыз, анан сиздин айылда сизден өткөн бир ушакчы жеңебиз бар эле. Ошол жеңебиз үйүңүзгө келип калды, анан кийин сиз эмнеге даярданып жатканыңызды айтпашыңыз керек. Куда тосуп жатам деп айтпашыңыз керек болот. Башка шылтоолорду айтышыңыз керек болот. Демек, эки ушакчы жеңенин маеги кеттик. Келиңиз. Кандайсың? Жакшысың, жүрөсүң, отурасың, ден соолук, бала чака үйдөгүлөрүң. Тынч, рахмат. Мен азыр кичине шашып аттым эле да. Каяка шашасың, отурчу бияка. Жөн эле келдиңизби? Ой, бир ысык чай чөкөп сүйлөшүп, жанагы немелерден бербейлби? Темалардан берип, сүйлөшүп, нары бери ушак кылып дегендей. Макул. Не, укмуш даярданасың го? Бир жака барасың же эмне? Жок. Баары жакшы эле. Кичине азыр бир аз. Отурайлы, шашылба отурабыз, чай ичип, эмне кыласың? Ана кошунан келинден сүйлөшөлү жанагы темадан. Азыр, чай коюп коеюн, Чай коюп. Чай ичип, ысык. Дайым шашып жүрөсүң, дайым шашасың, абысың. Кетире албай, наракка беракка тыбырчылап атат экен да, кантип чыгарып жүрсөм экен депчи. Чайыңан ичели отурайлы. Ооба, кетким келбейт, сен үйгө келсем эле кетким келбейт. Отуруп, чайыңды ичип, сен менен сүйлөшүп, отургум келет да. Сенин бир ысык чайыңды ичким келет да. Рахмат. Анан билесиң го, сөзчүл кызмын, абысыңмын, кичине мындай ушактан берип дегендей да. Азаматсыз эң сонун. Убакыт бүтү. Экинчи раундда сонун образдарды калп бердиңиздер. Биз силерге бирден упай берели. Азырынча 1-1 деп эсептелеби. Демек, 3-чү раунд. 3-чү раунд. Ардактуу демек, 3-чү раундда кайрадан силерге кыска нуска суроолор берем. Ошол суроолорго жооп беришиңиздер керек болот. Азаматжиге, сизден баштайбыз. Семиртип сүткө багылган козу эмне деп аталат? Сүткө багылган, семиртип, айыл жергесинде бир аталышы бар. Козу дейли. Козууну бир аталышы болуп экен. Мен дагы бул суроону окуп таң калдым, чын айтсам. Мындай. Демек, жоңуз? Жоң ушу козу эле. Козу эле деп аталат. Шырбаз деп аталат экен. Шырбаз. Экинчи суроо. Сый тамак берүү же мейман тосуунун дагы бир аталышы бар. Сый тамак берүү, мейман тосуу, Сыйлоо. дагы, Коноктоо. дагы, Майлоо. Озун майлоо, пакта коюу дей берет экен да. зияпат берүү деп аталат экен. Үчүнчү суроо. Боз үйдөгү кереге ууктун ийилген жери
эмне деп аталат? Келеге уктун жери. Үстүдөгү. Түндүкпү? Түндүк деп аталат. Ийген жери. Бир паймага өттү. Не айтасың? Түндүк. Дагы. Келеге уктун ийген жери. Кереге уктун уктайт. Ийген жери бар экен, ошону Ийилген деп жери. аталышы бар экен. Ушундай да иштекейсиң экен, чынын айтайынбы? Мени Мато деп койбодуң беле? Мато? Мато. Мато? Матонун биринчи угут мен дагы. Мато деген ошол ийилген жери ушундай аталышы бар экен. Демек, Кыргызчасы ошо мато экен, а? Тилекке каршы. Эми эжеке сизде суроо. Биринчи суроо. Мусулмандарда Шаарда чоңоюп калганбыз да аялдардын бөлмөсү бар. Мусулман элдеринде аялдардын бөлмөсү аталышы Аялдардын бөлмөсү? Намаз окуган бөлмөсүбү же кандай? жөн эле аялдардын бөлмөсү. Аялдардын бөлмөсү болот экен. Мына ошол туурасында кинотасмалар дагы бар. Мусулман аялдардын бөлмөсү гарем деп аталат экен. Экинчи суроо. Гарем. Азыр кош бойлуусуз. Талгактын дагы башкача бир аталышы болот экен. Буну жакшы билет болсоңуз керек. Талгак болгондун дагы бир башкача аталышы болот экен. Мен айтып Токсикозбу? Жок, дагы сиз билесиз жок эле. Талгактын дагы бир аталышы. Эми чындыгында баягы 7-8 төлөгөндө анда айтсам керек эле. Азыр биринчи төрөшүм үчүн билбейм, анткени эми биринчи жолу болуп атат. Анан Акмарал эже жооп берсе кандай болот? Билем деп атат го. Жооп берсеңиз, анда упай Акмарал эжеге жазылат. Токсикоз, анан дагы эмне дейт экен? Талгак, Талгактын дагы бир башкача аталышы. Эгер макул болсоңуз, Акмарал эже жооп берсин, Акмарал эже упай алып берет. Жерик деп аталат экен. Үчүнчү суроо. сен эл билбеген талгактардын түрлөрүн билет экенсиң. Үчүнчү суроо. Эми буйруса, насип болсо жараткан ошол күнгө жеткирсин. Уулуу болосузбу, кыздуу болосузбу? Сосканын кыргызча аталышы? Сосканын кыргызча аталышы айтып берейинби деп эле. бул эме Сосканын кыргызча аталышы бар. Сиз билесиз? Буйруса колдоносуз. Упчу деп аталат экен. упчу. Уккан болушуңуз керек болгон чейин. Упчу. Тилекке каршы азырынча бир бойдон упайларыбыз 4-чү раунд. 4-чү раунд, урматтуу тыңдаштар. Эми мен сиздерге 1 мүнөт убакыт берем. Мына ошол мүнөт ичинде башыңыздан өткөн бир кызыктуу окуяны айтып беришиңиз керек болот. Сиз мына ошол окуяны айтып аткан учурда мен кайсы бир сөздөрдү кошом. Ошол сөздү сиздин өзүңүздүн окуяңызга кошуп айтасыз. Мисалы үчүн сиз кечээ тойго бардыңыз дейли, концертте айтор. Кайсы жерде болгон окуя болсо да болот. Мен азыр 1 мүнөт убакыт ичинде сиздерге кыздар канчеке, сизден баштайбыз. Убакыт кетти. Мен алгачкы жолу сахнага чыккандагы кызыктуу окуяны айтып берейин. Сахнага чыкканда ошол баягы ырдап жатканда бутума бийик каблук кийип алып, анан ошо бутум кирип кеткен да. Машина. Анан кирип кетип эле ошол жерде өзүм баягы ырдап аткам, анан машинаны көрүп калып, баягы эсиме алып эле багында аңкап эле калгам да, машина сонун экен. Анан ошо ал жактан чыгып, ошо боз үйгө келдим. Боз үйгө келип, ошол жерде колума туфлимди кармап алып, ошо боз үйгө келдим. Шыпыргы. Анан боз үйдүн ичин бир тазалап коеюн деп шыпырып чыктым. Шыпырып анан Аялдама. шыпырып чыгып эле шыпыргын ыргыттым дагы, аялдамага келип туруп калдым. Шашлык. Ушул маршруткага чыгып барып эле ушу шашлык жесем экен, ушу шашлыктан бир 8ди жесем экен депчи. Акмарал же. Акмарал же ошол жерде жолугуп калып эле мага да шашлык алып берчи дейт. Өзүм зорго жүрсөм. Болуптур деп алып бердим. Анан шашлыкты жеп алып эле анан ошол жерде эле Акмарал же экөөбүз айнек жууп баштадык да. Компьютер. Анан компьютерди эптеп жандырдык. Бир афиша чыгарышыбыз керек эле. Жандыргандан зорго жанагы баягы включать эттик дагы. Тиш доктор. Өчүрө албайбыз десең. Анан ошол кезде сразу эле
тишим ооруп чыкты. Тишим ооруп чыгып эле анан кийин ошо зубнойго жөнөдүм. Зубнойго барсам тааныш бир эже экен. Тишим баарын тазалап салды, жаштап. Мирбек Атабеков. Анан ошол жерге Мирбек Атабеков келип калды. Анан экөөбүзгө сүрөткө түшүп алайлычы деп Мирбек Атабеков менен мына сүрөткө түшкөн. Эң сонун азаматсыз. Убакыт бүттү. Акмал эжеке, ушундай эле окуя сизге да түшүнүктүү болду. Баштадык анда. Мен дагы ошол сахнадагы баягы болгон окуядан баштайбыз. Биз баягы ошо чөйрөдө жүргөндөн кийин мен ошол алгачкы конкурста жеңүүчү болгондогу эсимден кетпейт. Кара Суу районунда Талант Таңшыйт деген жылда фестиваль болчу, 31 августта ошол фестивалда ошол ырдап анан ошол немеден мест алып калдым, биринчи орундукту. Ташбака. Ооба. Биринчи орундукту алып калып, анан кийин ушундай сахнага чыгып баратсам алдыман ташбака чыга калып, чалынып, жыгылып, мүдүрүлүп барып туруп анан Гүлшайыр Садыбакасованын жанына келип микрофон кармап туруп калсам болобу? Дары. Анан кийин мындай карасам жерде дары жатыптыр. Ал менин дарым болчу, өзүм грипп болуп ооруп аткан элем да. Көйнөк. Анан кийин көйнөгүмдү тебелеп жыгылганга көйнөгүмдүн чекеси чыртылып кеткен. Интернет. Анан ошондо мени тартып алгандар интернетке жайып жиберишиптир. Эшек. Анан кийин ошол эле элдердин арасында бир эшек да кошо жүргөн экен. Эл аябай ушунчалык көп болгондуктан анан кино болуп кетти бул жагычы. Эми анан үйгө карап жөнөдүк. Биринчи орундукту алып, телевизорду көтөрүп алып, анан кийин бир киши анан кийин келе кой карындашым телевизорун көтөрүшүп алайынчы деп телевизорду көтөрүшүп анан мен менен жаңгак чагып экөөбүз анан автобуска чыгып жаңгак жеп үйгө келе бердик анан. Анан мен күн айланат автобуска чыккандачы, анан кийин курт жеп келип сумкаман алып курт жеп баштадым анан бир мезгилде эле. Анан жана киши жаңгак жеп атып эле али киши чөнтөгүнөн сигаретин алып эле тамекисин чеге баштады анан. Араба. Анан түшүп эле автобустан үйгө жетип калыппыз. Анан кийин апам арабаны даяр кылып турган экен, телевизорду жүктөп, анан кийин үйгө алып кирип кеткенбиз. Эң сонун. Сиздин окуяңыз негизи кызыктуураак болду десеңиз. Азаматсыздар, эми бири-бириңиздерге кыскача суроо беришиңиз керек болот. Эгерде атаандашыңыз сурооңузга жооп бере албай калса, ушул жерден каалаган шарттар караганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Демек, кыздарга эжеке, сурооңузду берсеңиз болот. Сиз ушул жолдошуңуз менен алгачкы жолу кайсыл жерде таанышып, анан кандай баягы экөөңүздөрдүн сүйүүңүздөр баягы көз карашыңыздар бири-бириңиздерге төп келип, жалт-жулт деп жанып, качан ошол кайсыл күнү таанышып калгансыздар, кайсыл жерде анан канча сүйлөшүп жүрүп анан баш кошконсуздар? Ошону берейин, ошол суроону. Мен өзү Оштогу гарнизондук офицерлер үйүндө 2001 жылдан бери иштейм. Ошол жерде иштеп жүргөндө 2003 жылы мен жолдошум ошол жерге оператор болуп жумушка келип калды. Анан күз мезгилинде тойлорго чыгабыз. Ал жерде биздин шеф начальнигибиз анча-мынча той кечелерге жөнөтөт бизди. Анан ошондо мен солистка кылып, мен жолдошум оператор болуп барат. Анан ошондо экөөбүздүн бири-бирибизге көздөрүбүз чагылышып кеткен да. Анан эми мен маани деле берген эмесмин чындыгында. Көрсө жолдошум мени аябай күтөт экен да. Күтүп анан ошондой чогуу кеткенди, чогуу барганды жакшы көрөт экен. Анан ошентип жүрүп экөөбүз ошол тойлорго чыгып жүрүп, ошол жерде чогуу иштеп жүрүп таанышып калдык. 2003 жылы январь 2004 январда үйлөнгөнбүз. Ошондо бир 2 ай 3 ай ушундай эле сүйлөшүп жүрүп үйлөнгөнбүз да. Эң сонун. Демек сиздин сурооңуз? Менин суроом кыздаркан эмне деген суроо берем дедим, жана суроону бере берейинби? Болот. Эгерде сага бир сунуш түшүп калса, кино тармагында ушундай бир жакшы эмес эми орто бир ролду беребиз, жакшы суммадагы акча төлөп беребиз десе, чачыңды кырып сал десе, эмне кылат элек? Жакшы суроо экен. Чачымды аябай көп суммадагы акча болсо, акча десең, чындыгында чачымды кыргым келбейт. Негизи өзүм деле баягы чачымды кырып койсом эркек эле болуп калам да, ошондуктан. Элдин жүрөгүн түшүрүп албайм. Анан өз негизи мен чачымды өзүм
мурда кырып түшкөн сүрөттөрүм бар да. Эркек эле болуп калган экенмин да, эркек да, мындайча айтканда. Азыр мен эгерде чачымды кырып койсом, анда киши болуп калсам керек. Азаматсың. Өзү кыз кишинин баягы келбети, сулуу, чачтары. Канча акча сунуштаса дагы макул болмок эмес. Жок, коеюн, уят го. Эң сонун. 4-чү раундтун кийинки тапшырмасы. Бизге мүмкүн болсо комузду берип коесуздар. Биздин ырчы эжекелерибизге комуздун жардамы менен өзгөчө сонун чыгармаларды аткарышыңыздар керек болот. Жамалым жаз күнүндөй нурун чачып, ачылган кызыл гүлдөй ай жытыңан Үнүңүздөргө береке бар болуңуздар. Булдай болгон үнүңүздөр эч качан өчпөсүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ринг шоу программасы мына ушундай 4 раундтун ичинде биздин атаандаштар өзгөчө сонун эфирде куруп беришти деп ишенебиз. Кыска тыныгуудан соң жалпы жыйынтыктарды чыгарабыз. Ринг шоу программасынын кезектеги чыгарылышы мына ушинтип өзгөчө жыйынтыкталды. Биздин эстрада ырчысы Кыздыркан Келдибекова жана Акмарал Жорубаева эжекебиз өзгөчө атаандаш болушту. Демек бүгүнкү программанын жыйынтыгы боюнча эки тарап бирдей ұпай алып, экөөңүздөр тең жеңишке жеттиңиздер десем жаңылышпайм. Атаандаштар, бири-бириңиздерди куттуктап койсоңуздар болот. Өнөктөштөрүбүз болгон өзгөчө барбол таттууларынан биздин конокторубузга адал таттуу ар дайым жаңы гана кондитердик фирма Барболдун атынан рахмат сизге дагы эжекем. Барбол таттуулар жана ошондой эле Ош шаарындагы Тиара суулук салонунда эжекелерибизге акысыз сертификат барып ал жактан чоң рахмат. Өзүңүздөр үчүн кам көрсөңүздөр болот, сулууңуздар. Жана ошондой эле Ош шаарындагы 175 номерлуу Карс такси кызматына 2 жолу акысыз жүрүүгө сертификат. Эми чоң рахмат. Чоң рахмат. Аягында жалпы биздин журчулугубузга энебизге жакшы сөзүңүздөр эркин микрофон болсун. Албетте 7 канал жалпы жамаатына чоң рахмат. Ушундай сонун жакшынакай оюн зоокторду уюштуруп жүрө бергиле. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз элимде ар дайым жакшылыктар болсун. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Чоң рахмат. Мен дагы ушул 7 каналдын жалпы жамаатына, анан Бектур сага чыгармачылык ийгилик, сиздер менен ушул биздин чыгармачылык чөйрөдүн ортолугунда тыгыз байланышта иштешип жүрө берели. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Жалпы эле ушул спонсорлорго дагы ийгиликтерди каалайм. Мен ушул Барболдун таттууларын дайыма балдарыбыз менен, үй-бүлөбүз менен биз жакшы көрүп алып жейбиз. Ошон үчүн Барболго дагы ийгиликтерди каалайм. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ринг шоу программасынын кезектеги чыгарылышын ушинтип биз жыйынтыктадык. Барыңыздарга жагымдуу маанай болсун. 7 каналдан эч кайда алыстабаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Кызматыңызда Бектур Жумабаев болдум. Жолугабыз достор.